Bismillahirrahmanirrahim de atlar olsun. Evet. Dayı ekmek versene ha? Dayı. Deydi. Саламатсыздарбы? Сиздер көргөн азыркы мен атканча кадимки кинолордогу согуштарда колдонгон жаадан айырмасы жок. Чыныгы жаалардын бири. Бул жааларды сиздер жакшы билесиздер. Согуш учурунда эң алгач 60-70 миң жыл мурун байыркы аңчылар колдонушкан. Тарыхчылардын айтымына караганда ийрик жаныбарлар кырылып кетип, майда тез жүгүрө турган жаныбарлар пайда болгондо адамдар аң сезими өсүп, жаа жанаанын жебесин ойлоп табышкан дейт. Мына ошодон биздин алгачкы техника пайда болгон деп айтылат. Бүгүнкү күндө согуш техникалары аябай болуп көрбөгөндөй өнүктү. Бирок жаа менен жебеге эмне болду дегенде спорттун бир түрүнө айланды. Биз бүгүнкү күндө Кыргызстанда көчмөндөр оюнунда жана дүйнөлүк спортто колдоно турган жаа тууралуу сүйлөшөбүз. Ошондой эле спортчулардын бири биздин өзүбүздүн айылдагы Тойчубеков Данилбек агабыз тууралуу болмокчу. Данилбек агабыз бир нече жылдар жаами алектенип, Кыргызстан боюнча аздыр көптүр жарыштарга катышып келет. Бүгүнкү биздин коногубуз Данилбек агай болмокчу. Ассаламу алейкум, жалпы Карадөлүк менен туугандарым, Карадөлүк менен уулдарым, кыздарым, ушундай эле агай эжекелер. Мен бүгүн бул жака келиштен максат жаа боюнча кичине түшүнүк берип, ушул жаштарга кичине мотивация берип, Төлөгөн айткандай, ийгилик жаратыштын сөзсүз дүйнөгө чыгыш шарт эмес. Кыргызстандын ичинде деле, күнүмдүк жашоонун арасында деле ушул нерселерди кылса болот да. Мен 2 жыл болуп калды жаага кызыкканыма. Жаага кызыкканым 2 жыл болуп калды. 2 жыл арасында, 2 жылдын ичинде Кудайга шүгүр. Азыр мурда жаага кызыкчылык жок болсо, бул кыргыздын улуттук оюнуначы. Азыр кыргыздын улуттук оюну дүйнө жүзүндө кадимкидей спортко кирип, кадимкидей эле спорт катары кетип атат. Азыр дүйнөдө чемпионат өтүп атат кадимкидей эле жаа боюнчачы. Быйыл 2026 Кыргызстанда көчмөндөр оюну бар. Ошол жерге дагы отбор болуп, кадимкидей эле ушул спорттун катарына кошулду булчу. Азыр айтайын дегеним, мисалы кээ бирки адамдар бар, нарагында бар, бирок күлкү жок да. Мисалы азыр жааны берге алып келбесек, мисалы Карадада жааткан адам жок. Бир эле мен жалгызмын да. Анан алып келгенде максат ошону көрсөтүп, кимде кызыкчылык болсо, мен менен байланышсаңар, мен силерге ошол жааны кантип атат, жааны каяктан алабыз, кандай кылабыз, сөзсүз бирок ата эненин колдоосу менен, Анан ушунун негизинде жаага кызыгып, чет жактарга чыгып, Кыргызстандын желегин көтөрүп келсеңер, бул биринчи биздин айылдын, мектептин өтө чоң эме жетишкендиги болуп эсептелет да. Кыскача айтып өтөйүн. Мына биринчи жаадан баштайын, жаа. Мына жаа, кадимки эле жаа. Бул Турциядан келген Орхан 33 фунтаж деп айтылат. 33 фунтаж деген, мисалы, жигиттерге машинанын объему дегендей сөз. 33 фунтаж, орточо 33төн 37ге чейин, мына ушул силерге бизге орточо веси, жеңилдиги, оорлугу деп айтылат. Мыналар мисалы 30 фунтаж, жеңилирээк, булар детский типачы. Жаанын жалпы аталышы жаа деп эле айтылат. Орто тутка болот, ача, тетива жип болот. Жип кожадан дагы болот, обычный жиптен дагы болот. Пышык жиптерден. Мына ок. Бул ок кедри деп айтылат. Биздин Кыргызстанда жок бул. Ап келдирип жасап атышат. Наконечниктин түрү көп. Каалаган граммга, каалаган веске коюп алса болот. Кимдир бирөө катуу чоёт, кимдир бирөө жумшак чоёт. Ошон үчүн мына окту наконечникке алмаша тургандары дагы бар. Мына биздин сасна жыгач. Ок биздин Кыргызстанда бар. Бизде Ошто тилекке каршы жаачы бар, бирок ок жасаган адам жок. Бишкекте бирок кеңири буларчы. Мына бул болсо карбон ок. Бул азыркы дүйнөдө баягы чемпионаттар болот го, спортивный чемпионаттар. Спортивный ок да. Улуттук оюндарды аттырбайт. Табакка атса болот Кыргызстанда, бирок основном бизде буну тренировкага колдонобуз. Себеби бул бышык, сынбайт, колду түзөгөнгө оңой болот. Анан бул жерде наконечниктери
настройка болот ар бири. Мынанын граммдары болот. Грин деп айтылат, грамм деп айтылат. 50-дөн 350 граммга чейин болот. Ар бирин алмаштырып атса болот. Кимгедир оор жакшы болот, кимгедир жеңил. Бул веске. Ошондой эле мына октордун дагы ушундайлары бар, сөзсүз. Эң жакшы ок бул бамбук. Бизде Кыргызстанда жок тилекке каршы, Кытайдан алдырабыз. Бамбуктун дагы ошол наконечниктери алмашат. Бардыгы, ар бири. Мына ок салгыч. Саада, кыргызчасы садай деп айтылат. Булар сөзсүз керек. Анан бул Кыргызстанда чемпионат болобу, бир иш-чара болобу, оюндар болгондо ар бир оюндар, Нооруз майрамы же болбосо 9-май же Чилде майрамы сөзсүз улуттук кийим требует этет, сөзсүз түрдө. Ошонун ичинде мыналар дагы требует этилет. Менде спортивный дагы бар, бирок спортивный эмес. Колдон келсе уже кыргызчага эме кылат. Так, булар бүттү. Перчатки, мына өтө нагрузка менен атылат. Анан бир оюнда мисалы 6 октон атылса, бир оюнда 9 октон атылат. Ошон үчүн мына перчаткини колго кийип алабыз көбүнчө. Буларды калганда эшикте көргөзүп берем, Кудай кааласа. Жипке оңой болот, кол травма болбойт да, сыйрылбайт. Бул деле ошол защитник, бул рукоятный защитник. Ок жан жиби кээде туура эмес кармап алганда могул жерге урат. Ошонун защитниги. Бул эзер эшикке чыкканда көрсөтүп берем. Так. Бул ыраазычылык кат Кыргыз Республикасынын салттуу жаатуу боюнча жана өнүгүшүнө салым кошуп, көп жылдык эмгеги үчүн Төжөбеков Намирбек бул. Бул болсо мамлекеттик жана коомдук ишмер Токтомат Зулпиевдин 100 жылдыгы быйыл Нокатта өттү. Ошол жерде 3-орунду алганбыз. Кыргыз Республикасынын болгон. Бул биздин азыр Кыргызстанда поколение Кыргызстан боюнча эле чогулуп атат, өзүңөр билип атасыңар. Ошонун ичинде биздин дагы 1985-жылы туулган эр азаматтар чогулуп турабыз. Ошонун ичинде Баткен областында 85-тердин арасындагы 3-орун диплом. Калган бүт эле ыраазычылык кат болуп турат. Анан таң аятуу. Бул Чилде мергендер 2025-жылдыкы. Бул ошо жана 7 дуан 1985-тики. Бул Жалалабад 2025-тики. Дагы парактар бар эле, бирок тилекке каршы биз шашылыш түрдө болуп калдык, чогулта албай калдык да. Анан бул жерде дагы бар. Мен бир эле жаа менен алектенбейм. Мынтыкка да кызыгам. Бул мергендер жамааты Тамаята федерацияныкы. Ошондой эле ыраазычылык кат месталар бул жерде жатат. Ар бирин тааныштырып отурсам, убакыт өтүп кетип атат эле. Калган эшикчи көрсөтөбүз. Жакшы ака. Мына көрдүңөр. 2 жылдан ашып калыптыр, Данилакам жаага тартылганына ошол аралыктарда ушунча бир ийгиликтер жаратып коюптур, жөн эле мындай интерес үчүн жүрө бербестен. Андан сырткары тарыхый инсандардын да юбилейлерине чакырып атты да. Ошол айтып берсек, баягы Алымбек Датканын юбилейине да чакырды сизди. Бул жаа салбырууну азыркы күндө өтө катуу өнүгүп жатат. Анан Кыргызстанда мисалы булак, буга чейин булак көп болчу эле го, азыр жааны мисалы ачылыштарга, байгелерге мисалы мына азыр Токтомат Зулпиевдин 100 жылдыгы болду да. Ошого мисалы салбыруучуларды чакырды. Быйыл 2000 Курманжан Алымбек Датканын 225 жылдыгы болду. Ошондо да салбыруучуларды да чакырды да. Бул оюнда дайыма ар жерге чакырылып жатат азыркы күндө ачылыштарга, жакшы жерлергечи. Бул жөнөкөй эле нерсе эмес да. Кызыккан адамга уже бунун до конца эмеси бар. Эгерде результат кылып Кыргызстанда 6 адам терилет, 3 аял киши, 3 эркек. Ошонун ичинде мисалы азыр кимдир бирөө кызыгып, жакшы ойноп, ошол даражага жетип калса, Кыргызстан 1 жыл көз обеспечить этет. Венгрияга болобу, Турцияга болобу, Кытайга болобу, Өзбекстанга болобу, Казакстанга болобу, каяка болбосун 1 жыл толук ошого жеткенге аракет кылыш керек. Мен да максатым буйруса кийинки 2027-жылдын эмесине көчмөндөрүнө катышайын деген ниетим бар, Кудай кааласа. Ошол ниетиңизге жеттиң ака. Андагы бир суроо дагы кыркысы. Ушул жаалардын баасы канча болуп калышы мүмкүн? Жаалардын баасы. Жаа мен мынаны жаага биринчи кызыгып атканда 6 огу менен 30 миңге алгам. 30 миңге алгансың. Өзүм 6 ок, бир эмеси бар, ок салгыч. Ок салгыч. Ошон менен
30 миңге алгам. Азыр ушул данный момент 25 миңге алса болот. Анан мынау биздин жаа кейжи Кыргызстанда чыккан жаа. Бул мага белек болуп келди досуман. Уулдарым жаачы болуп ушул сүннөттү тирилсин деп ушуну белек кылды мага. Бирок канча сом? Бирок канча сом? Сасна болсо 500 сом, кедри болсо 800 сом, бамбук болсо 1200 сом. Анан неме? Карбон 600 сом. Смотря кандай ок аласың ошого карап. Эң арзан ок 500 сом. Ойнойн дегенде. Эмесе мен уккандан бир көргөн кылайлы дагы сыртка чыгып өзүңүздүн мастер классыңызды көрсөтүп бересиз, а? Болду. Ооба, эмесе сыртка жөнөдүк, а? Баскыла. Жаанын өзүнүн неме правилясы бар. Ишенден алыстыгы. Алыстыгы 30 метр. 30-35, а? 45 метр, 150 метр. 150 метрге чейин экен да? Ишендер анау эмелер алмашат. Ар кандай метр. Метрине карап өзүнүн мишени болот экен, а? Жамбырда кыргыз жам бар, анан казак жам бар. Бирок азыр тек кашын жамын каптай калды. Эди бар. Алда Кудай насип кылса Көрсөтөсүз, а? Да калса. Biz azır mal yer adam көп, мектеп окуучулары көп. Ошондуктан казак сатып карап азыр биз мастер класста жакындан келебиз. Азыр биз эки-экиден ок алдык. Сасна, кедри, бамбук, карбон окторду. Биздин шарт эме бул жаш балдар көп болгондугуна байланыштуу биз азыр мастер класста жакындан эле көрсөтөбүз. Балдар үчүн гана. Birinci ok Kızıl kedri basaydı, ha? boldu. Ekinci ok sasna. Her bir oktun özünün gramı, anan özünün bağıtı var. Бұл бамбук. Ең жақсы бамбук 7 грамдық. 7-лік. Қалған оқтарды атайлы қойла. Эми калычыларды деле бир аттырып көрөбүз, а? Қалышыларды аттырабыз. Азамат агай, келиңиз. Танлака үйрөнчүктөргө кайсыл ок жакшы? Үйрөнчүктөргө ең арзан ок жакшы. Эң арзан ок жакшы тең. Сындырышат тең, ок. Бирок тренировочный болуп мына айтылат. Арзан дагы эмес, кымбат дагы эмес. 600 сом, бирок оңой менен сынбайт. Сөзсүз техника безопасности карап ушул ок менен үйрөнгөнү жакшы. Мына корпусты алып келесиң, общий корпусту түздүп алып келесиңиз, коркпой. Ушунда тап мына келиште максат мына жер. Мынаны берип турум. Көбүнчө правиласы боюнча 2 алып келип алсаңыз, постоянно бир эмеде да. Мындан караңыз азаматка. Мына. Ошондо мына октун учу көрүнүп турат. Президенттин жалгызы. Президенттин жалгызысыз. Үчөөнү учурагынан элек Төлөгөн агайдын тасмиги шукам. мына келдиребиз. Мына жаап алды. Мында кара. Төлөбөң. Агая тутат. Агая тутат. Түз. Сыңарыңда аттабыз. Эме. Эки кафе керек, а? Киде. Үчөөнү. Onu ооруп калбайт да, травма алып каласың. Мынаны өйдөрөп кой. Мына бул Бул Кыргызстанда чарылган да? О, сарыга мында аты.
Pasroq. O'rniga ketdi. Ya ne oluyor? Kollarың муындарың бошата қойып екен бе? Kechga atqanda qadimki nolar. Charchab qoladi Xudoy. Buni hozir ekko'ylar charchab, qo'lim titrayib qo'ydi hozir. Uchovi. Biroq al yerda charchoq sezim bo'lmaydi. Al yerda sen konkurent ko'p, Qizil ko'rasizmi? tush maqsad bo'ladi-da. Namus o'ynab qoladi-da. Voy yigit qana. Shashpay, pasroq. Uchu ketdi, o'yda ketdi. Voy молодец. Voy yigit. Ошентип атканды көрүп эле койбостон окуучуларыбыз практика жүзүндө да өздөрү атып көрүштү. Четтен караган адамга оңой көрүнгөнү менен чындыгында бул өтө назик жана бир канча эмгекти талап кылган спорттун түрү экен. Çok iyi yaptın. Katır. Koyuyorum bunu hemen. Katır. Götüreyim mi? Lan gramlar başka da. Diline başka. Dulirak olsun. Aha, koyuyorum. Oh. Aç. Oh. Götürüyor. Bak uğruyorlar. Benim çocuğum, yenge, kaptık çocuğum, sınbay. Bak. Vah. Üç koy. Onu çoğal olsun ha. Şuna oldu. Öderek götürüyor. Götürüyor ha. Doldu. Şaşma. Aha. Bunlar var lan böyle. Oh. Ошентип жумушун таштап атайын балдарга убакыт бөлүп, балдарды спортко кызыгуусун арттырып кеткен Тойчубеков Танил агайыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле бекем ден соолук, албан ийгиликтерди каалап кетебиз. Чоң рахмат.